Bizi şalanga salıp aktarsı. Suzak rayonunun Ырыс айыл өкмөтүнүн тургуну Улуу Атамекендик согуштун ардагери Тешебай Ашуров учурда 99 жашта. Кылым карыткан ардагер 1941-жылы 17 жашында согушка чакырылган. Uzarlar kaladı dedi. Eklemem dedi. Талаада болчум, буудай эгет элек. Ошол буудайларды ташып атканбыз. Бир маалда эле сени чакырып атат деп калышты. Барсам согушка чакыруу келиптир. Ошентип согуш талаасында болдук. Бир бөлкө нанды 10 аскер бөлүп жеген учурлар да болгон. Жеңиш оңой жол менен келген эмес. Bizi şalanga salıp aktarsı. Улуу Атамекендик согуштун ардагери жеңиштин алгачкы күндөрүн азыркыдай эстейт. Ошол учурда элдин талабы менен Берлинден Белоруссияга чейин жөө келишкен. Согуштан кийин да шаарларды кайра калыбына келтирүүгө салым кошкон. Berlin'den Belarus'a da Türkiye'de geldi yana. Берлинге жөө кетесиңер деп калды. Анан биз айттык, жеңген болсок машина же самолет жокпу десек, баары бар жетиштүү. Бирок эл талап кылып жатат. Бизге жаркын келечек тартуулаган аскерлерибизди гүлдөр менен тосуп алалы деп. Анан ошентип жөө келгенбиз. Мен Кыргызстанга 1947-жылы келгем. Дагы 2 жыл кызмат өтөп, шаарларды кайра калыбына келтирүүдө бир топ жумуштарды аткарганбыз. Kelip uyga bir kelip ketip yana 2 yil xizmatga beretganda hukumatga Toshkentda. 7 yilda keladigan uyga qaytib. O'zini aytishi bo'yicha 7 yilda keladigan. Yaxshi, kechagina jicha qiylanib qoluvdi, больницаga olib bordim. Yaxshi yordam berishdi, o'ziga adeniy palata qilish berdi. Adeniy palatada qaradi, kislorodda yotdi. Allohga shukr, tezi xabar olishib turishadi. Kechagina ro'zalarini ham yo'qlab kirdi, boshchi o'zi boshchi bo'lib, ayol hukumat boshchi bo'lib, bolalar bilan birgalikda kirdi. Kirib turishadi, xabar olishib tez. Тешебай Ашуров Ырыс айыл өкмөтүндөгү жалгыз ардагер. 9 май жеңиш күнүнө карата айыл өкмөт тарабынан 30 000 сом акчалай жардам берилди. Буга улай эле ар тараптуу колдоолор болуп келгендигин айыл өкмөт башчысы билдирди. 300дөн ашуун жокерлер катнашканда, ал мезгилде эми Ленин колхозу болгон. Ал 90-жылдан бери Ырыс айыл өкмөтүнүн намын алып жүрөбүз. Ошондон 17-жылга чейин мына бизде 17-жылы мен өкмөт болуп шайланып келгенде бизде 4 ардагер балды да. Мына жылга ушул азайып отуруп бүгүн Ашуров ушу Тешебай абабыз жалгыз ардагер бар Ырыс айыл өкмөт боюнча. Жылда көзөмөлдө турат сөзсүз. Биз тараптан, область тараптан, район тараптан ушул жардамдар көрсөтүлүп турат. Биз жакында эле 30 000 сом акча котордук. Ага чейин кирип өзүбүздүн жанагы жардамдарыбызды көрсөтүп турабыз. Быйыл Улуу Атамекендик согуштун 78 жылдыгы белгиленет. Тилекке каршы ардагерлерибиз жыл өткөн сайын арабыздан суюлуп баратат. Учурда Сузак районунда 4 гана согуш ардагери калган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.